ойлойбуз, ыр сунабыз, байкаңыз. Күн сайын Марал радиосында кечки саат 9-да Драйв шоу программасы. Шок болот, алууланган от болот, а болбосо жок болот, кыргызымдын жигиттери. Дүңгүрөтүп, жердин беттин толуп ары келет. Дүркүрөтүп, дүйнө жүзүн шумкар келет. Кубанышат кыргыздар, кубатташат ул кыздар, ал анткени алардын арасында чын кызы бар. Алын кесе жомоктой, акалпагын жоготкой. Акыл эсин камчылап, акууладай алкынат, ай жылдызга талпынат кыргызымдын жигиттери. Угулотабы раз. Уштымына ай чүрөкпү же аккубу. Шукшурулуп, жигит шумкарсы актубу. Баракелди. Закындады кызулам, жакындады бозулам, ана жетти, бек кочактап кетти. Эй, бали. Ак сүйгө бек болот, ак достокка чек болот. Кызыл гүлүм солбусун, кыдыр болуп жолдошум, кыран манас колдосун, кыргызымдын жигиттери. Кызыл гүлүм солбусун, кыдыр болуп жолдошум, бабаң манас колдосун, кыргызымдын жигиттери. Кыргызымдын жигиттери. Кол чабуулар болсун, баракелди. Эң сонун. Азаматсыз, урматтуу угармандар, көрүүчүлөр, жалпыңыздарга кутман кеч дейли. Салам айтабыз. Драйв шоу программасы Маралдын толкунунда, Марал радиосунда, Марал телеканалында жана ошондой эле биздин Марал радиосунун Facebooктагы баракчасында старт алды. Эң алгач эле дал ушул мынакей бүгүнкү шоу программабыз адаттагыдай конок менен. Ал конокту билдиңиздер, мына Ырчы Клара Алибекова жана ошондой эле жекебиз жалгыз эмес. Бүгүн өзүнүн уулу Байел Момунов дагы бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Алейкум ассалам. Кандай келип алдыңыздар? Маанайлар жакшы? Жакшы келип алдык. Буюрса жакшы. Мынакей. Бир кезде өзүңүз кичинекей кылып ээрчип жүргөн уулуңуз азыр өзүңүздөн дагы чоң болду. Эмне жаңылыктар болуп атат? Кайсыл жактан келе атасыз? Биринчиден саламатсыздарбы? Сиздер менен да учурашып коелук. Биз кечирим сурайбыз. Бир аз кичине кечип калдык окшойт. Сиздер чакырган убакыттан. Эми азыр кыргыз элибизде той топур деген нерсе бар эмеспи? Азыр жаңы эле ошол той топурдан келатабыз шашып. Ошол жактан, Анан уулуңуз дагы баягы менеджерлик кылып атабы же өзүнөн сурайлыбы же өзүңүз айтып бересизби? Учурда эмне менен алек болду экен, Ооба, тойда да демек экөө чогуу жүрөт. Анан азыр дагы байкашыбызча келгенде дагы баягы баардыгыбызга белгилүү болгондой интернет тармагынан чыгарып, тартып, ырдаганын көрсөтүп атат. Балким ал кызматты уулуңуз өзү алдыбы дейм. Эми азыркы учурда өзүңүздөр билгендей ошо окуу башталды. Окуп атабыз ошол. Азыр окуу менен алек болуп калдым негизи. Эми апам менен ар кайсы жактарга барып, мисалы той топурга барып калсак эле апамдын эми менеджер болдум десем дагы болот да эми. Чогуу тойго барып, чогуу келип дегендей. Тойдун эсилери менен өзүм чогуу сүйлөшүп, сиз сүйлөшөсүз. По заказу болгондой эми туда. Жакшы. Мен менеджер болдум да уже. Жакшы. Учурда канча жашка чыгып калдыңыз? Азыркы учурда 17 жаштамын. 17 жашта. Кайсыл окуу жайда канчанчы курс болуп окуп атасыз? Кайсыл окуу жай десеңиз, ошол программистке тапшырдым. Лицейде окудум 98-чи.
биринчи курсум деп койсом болот. О, жакшы. Анан буга чейин баягы атаңыз дагы апаңыз да мынакей чыгармачылык чөйрөдөн, анан өзүңүз да мынтип азыркы учурда да ээрчип жүргөн кез балким ыр жаздырып, дуэт жаздырып ойлор барбы? Же такыр чыгармачылыкка жакын эмес? Чыгармачылыкка жакынмын, болуп калат. Негизи кызыгат, Кызыккан күндөр болот эми. Кызыгат, ырга кызыгат, анан буюрса эми макул бир Сиз каршы эмессиз? Ыр жаздырып көрөлү деп атабыз эми. Буюрса эми ошол күн келгенде. Өзүңүз ырдап каласыз, кыңылдап. Негизи жакынсыз. Ырга жакынмын, ооба. Балким бул Дуэт болобу эфирден негизи? Иә. Дуэт болобу булар? Дуэт жактан жокпуз бирок. Вообще жокпуз. Негизи планда барбы ушуна дуэт жаздыралы, ырдайлы? Ооба, сиздер айткандай, планда бар. Планда бар, Планда бар, буюрса балким дуэтка дагы аракет кыларбыз. Эми апам өзүнчө жеке концертин берип калса буюрса ошол. Ырдап беребиз, Ооба. Анан эксклюзив жакшы. болсун, мынакей байыл дагы чыгармачылыкка жакын экен. Эми өзү жазган ыр болбосо дагы ушул жерден бир Ооба. 4 сап болсо дагы ырдатып көрөлү эми, мынакей шоу кесер болсун, мына ушул жерден. болот го дейм. Эч кана көрөлү, эми биздин угармандар Ооба. дагы, чыгармачылыкка аттанып атсам да ырдап көрсүн деп сурагандар көп болот. Жок дегенде бир куплет. бир куплет Бир болсун. куплет кайрылмасы менен. Эжекеңдер суранып Жок, атышат. суранып атса да эми ырдап берем просто неудобно да вот. Ыңгайлуу эле, жакшы эле. Эми кайсы Кайсыларды десем дагы. жок дегенде бир куплет ырдап бер Бир энди. куплет кайсыл Только Кайсы ырларды аткарып жүрөсүң мында эми кечелерде? Ырдап кой, улкаларың уулуда дегенде. Дежурный, да? Же ойлонуп турсунбу пока? Балким ойлонуп ойлонуп эми даярданып келгенде неме ырдап берсем кандай болот эми азырынча эмес. Азыр эми эфир аяктаганга чейин ырды күтөлү анда, Эфир аяктаганга чейин ойлонуп тур. Кайсыларды ырдашың дейин. Ооба. Жакшы, анан Клара эжеке, эми баардыгыбыз ошол мынакей акыркы эле берген интервьюда уктук, аны дагы айтып өтпөсөк эми суроо болуп дагы келиши белгилүү. Анан ушул туурасында дагы айтып өтсөңүз, ал жактагы 2-3 күн ичинде жыйынтык чыгат деген маалыматтар бар. Анан азыр ал кандай болуп чечилди, кайтарылдыбы деген суроону берелим. Ооба, үй боюнча айтып атасыздарбы? Эми чындыгында бул жерде эч кандай жашыруун деле кереги жок го. Эми болгон деле айтыш керек. Чындыгында мен мындан 3 жыл мурун бул кооперативге кирген болчумун. 30% пайыз төлөп, анан мен очередке турган болчумун. Ушул вариант менен үй алсаң кичине жеңилирээк болот деп мага сунушташкандан анан кирген болчумун. Ушул кооперативге кирген болчумун. Анан 1,5 жыл дегенде очередиңер тет деп убада беришкен болчу өздөрүнүн айтуусу боюнча. Бирок чындыгында ар ай сайын собрание болуп турчу. Ар ай сайын собранияга мен дагы барып катышып турчумун. Ар ай сайын 2-3 адамга үй алып берип турушчу негизи. Анан кийин эле менин очередим келгенден соң пандемия болуп кетти. Анан пандемиядан кийин эле бир аз артка кетип калышты да бул компаниячы. Анан эми кандай десек, эми алдамчы, мени алдап кетишти деп айткандан алысмын. Эми бул жерде бир аз кичине ал тарап, компания тараптан дагы, биз жактан дагы кичине түшүнбөстүк болуп кетти окшойт. Биз дагы ачуу үстүндө Супер ТВга бир аз кичине жаңылып интервью берип алдык. Анан эми кечирим сурайм компаниядан. Эч кандай алдашкан жок. Бул жакта мен өзүмдүн чечими менен бул компаниядан чыктым.
Демек акчаңызды толук кайтарып берди. Акчамды толук кайтарып беришти. Жакшы, анда өзүңүздүн баягы агым кеңес менен тапкан акчаңыз кайрадан кайрылган экен. Ооба. Эми бир аз дагы кичине күтө турсаң, балким үйгө дагы ээ болосуң дешишти эле. Анан мен убакытты созбой эле анда мен чыгып кете берейин деп эле өз каалоом менен чыгып кеттим. Жакшы, эми мынакей бул жака дагы дароо эле ырдаткылачы деген дагы смс билдирүүлөр келип атат. Анан Кларанын ырлары менен чоңойдук деген дагы замандаштар бар. Келиңиз эми ошол күнгө, ошол сиз эң алгач ырдап чыккан мезгилге барып келбейлүбү? Ошол күндөрдү эми сагынсаңыз керек. Ностальгия, Макул. Кайсыл баягы өзүңүздөгү ошол учурда кайсыл күндөрдү өзгөчө сагынасыз? Балалык же артта калган жылдардагы өзүңүздүн баягы элге таанылып ошол кыргызымдын жигиттерин ырдап кичинекей кезиңиздеги учурлардан кайсы күндөрдү өзгөчө сагынасыз? Мүмкүн болсо ошол күндөргө кайра кайтып барат элем деген күндөрдү айтып бере аласызбы? Ооба, эми ал күндөрдү эстесем аябагандай кайталангыс күндөр өткөн экен, кызыктуу күндөр көп өткөн экен. Азыр кээ бирде ошол күндөрдү эстеп сагынам. Мен албетте чыгармачылыкка өтө эрте аралашканмын. Бала кезимден эле 5-класстан баштап аралашып алганмын. 6-класстан баштап гастроль гастролдоп баштадым. Бүтүндөй жети тубанды, бүтүндөй кыргыз жерди, элди кыдырып дегендей. Анан албетте кызыктуу күндөр көп өткөн ал убакта. Ал эми учурда угарманыбыз байланышта бар экен. Кабыл алсак, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңден Эрлан. Бирге болсун. Мен Бишкек шаарынан Бактыбекти өтүп чыгып атам. Мен Клара Албекованы жашынан бери билем. Ошондо да Клара Албековага 3 суроо атайын деп турам. Биринчи суроо: сен Кыргыздын жигиттери деген ырды жашыңан баштап ырдап чыккансың. Сенин оюң боюнча сен кайсы ыр менен кыргыз элине таанылдың деп ойлойсуң? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом: бүгүнкү күндө кандай ырларга басым жасасың? Мисалы, жеңилдерге, же Токон Эшбаевга, Рыславды кадыр кошогон акында ырчылардын ырларына көбүрөөк кайрыласыңбы? Анан үчүнчү, бүгүнкү күндө той маракелер көбөйүп жаткан учур. Бүгүнкү күндө бир күнгө ырдаган ырың канча доллар турат, жашырып болбосо, бүгүнкү күндө алдыда пландар жөнүндө кең кесирин айтып берсең, мен Марал тоодо сени көрүп жатам. Onun buradan çok rahmat. Sırgatbek senin işine de ilgilik olsun Erlan. Erlan. Radyosunun emgi cemaatine ilgilik kalayım. Gönül buradan senin çok rahmat. Бар болуңуз. Ыраазычылык билебиз Бактыбек мырза. Эми келиңиз жоопторго берели. Бактыбек мырзанын суроолоруна жооп берип эле бардык билип алат окшойбуз, Гонорар тууралуу сурадым. Эң алгачкы суроосу кыргызымдын жигиттери мени таанытты деп ойлойсузбу же башка ырбы дейт? Ооба, албетте мен ушул ыр менен биринчи жолу 5-классымда алгач сахнага чыккам. Ушул ыр менен элге таанылгам. Ал эми ырга болгон табитиңиз тууралуу сурап өттү. Кандай ырларга басым жасайсыз дейт? Азыркы убакта негизи жаңы ырлардын үстүндө иштеп атам. Буюрса ал ырларыма дагы жаңы клип тартылайын деп турам. Азыркы ырларым бир жагынан сүйүү жөнүндө, бир жагынан патриотический ырлар дагы. Ушундай ырлар менен иштешип атам азыр. Анан гонорар тууралуу айтып өттү. Акыркы суроосу. Гонорар тууралуу эми кандай десем, эми бир ырым момча деп айтпайм. Тойго чакырып калышса, канча ыр суранышса, ошончо ырдай берем. Эми мен номеримди если тойго чакырам десеңиздер, Instagram баракчасында ал жакта менин номерим жазылуу. Ошол номер боюнча чалсаңыздар. Байел менен байланышып, Ооба, мынакей урматтуу угармандар.
бул жакта мына Байел буюрса менеджер болуп калдым апамдын деп дагы жүрөт. Мына Байел мырзага кабарлашсаңыздар болот. Анан Байел ушул Клара эжекебиздин багы кайсыл сапатын өзгөчө баалайсың? Апамдын ушул бир мүнөзү жагат мага деп. Балким бир жакка жибербей жатканда алдап кайсыл нерсеге көбүрөөк басым жасайсың? Кайсыл мүнөзү жагат? Апамдын кайсы сапаты, кайсы мүнөзү жагат десеңиздер, апамдын мисалы бүт эле мүнөзү жагат негизи. Катуу деле урушуп неме кылбайт апам. Жакшы мүнөзү, характери аябай жакшы. Башкаларга салыштырып кетсек, апам жакшы да. Алтындай болгон апам. Клара эжекебиз күлүп атат. Мындай сөз айтып көрөлүктүн ошон үчүн. Кана бүгүн анда айта алышым мынакей түз эфирден. Кандай экен Клара эжекебиз мына элдин баардыгы билет. Ал эми энелик мээрим менен ого бетер назик, ого бетер сага бир мээрим төккөн эме болсо керек. Анан айтыш керек бул нерсени. Кел мынакей алдыңда отурат. Кандай сөздөрдү айткың келет? Биринчиден апамды ар дайым бар болуңуз демекчимин. Көп жашаңыз демекчимин. Биринчиден ыраазычылык билдирем. Рахматымды айтам ушул даражага жеткизип суукта ысыкта мени чоңоюп багып өстүргөн үчүн апама ыраазычылык билдиремин. Жана ошондой эле мен багып өстүргөн тайнеме ыраазычылык билдиремин. Ошо мына жакшы. Эң сонун учурда угарманыбыз байланышта бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп жатабыз, келиңиз тааныша алатыңыз. Менин атым Өмүрбек, кандайсыздар? Бардыгы жакшы Өмүрбек мырза, келиңиз. Угуп жатабыз сизди. Мен бул Клара эжекебизге саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыз Клара эже? Жакшы. Чынден салуу, узун өмүр каалайм. Булбулдай болгон үнүңүз эч качан өчпөсүн. Ар дайым талыкпастан кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиз. Ушул жаныңызда отурган уулуңуздун урматын, кызыңыздын кызматын көрүп, ар дайым ушул жаш бойдон калыңыз демекчимин. Анан сизден жандуу көбүрөөк ырлардан суранып кетет элек. Рахмат. Жакшы, биздин угармандар дагы анан бул жакта Facebook колдонуучулар дагы сизге каалоо тилектерин жазып калтырууда. Азаматсың, Аллахым берекелүү өмүр берген болсун дейт. Ырдатып коюңузчу. Кларанын ырлары менен чоңойдук го чиркин. Клараны бир ырдаткылачы дейт. Сон Клара менин апакем арнап ырдап койчу дейт. Апамдын аты Зуура, Араван районуна караштуу Гүлбаар айылында жашайт. Апам угуп жатат дейт. Баласы акылдуу экен, ийгилек деген дагы билдирүүлөр келүүдө. Эми келиңиз мынакей элибизге дагы өзүңүздүн бир куулжуган үнүңүз менен балким жаңы ырларыңыздан болсо аткарып өтсөңүз болот. Анан Байел дагы эми билишүүбүзчө тапкан болсо керек, кайсыл ырды ырдап берерин. Келиңиздер анда дагы бир чыгармага кезек берели. Кайсыл ырды аткарып бересиз? Толукпу же бир куплет элеби? Бир куплет кайырмасы менен болсо. Бул жакта жаңы эле апама деп суранганбы? Апакем арнап дагы аткарып койсоңуз, азыркы учурда сизди угуп жатат деген биздин Айка Ангелина аттуу Facebook колдонуучубуз жазган экен. Макул, анда апанын туулган күнү менен куттуктап, апа деген апаке жөнүндө ырым бар болчу. Ошону арнап берсин. Апаларга арнап. Жакшы болот. Анда ошол ырымдан бир куплет ырдап берейин. Апакем асманым актаңым, мен ага эң бийик аскамын. Ушунум жакшы адам болсун деп арнаган күлкүңдү жаш чагым. Ушунум жакшы адам болсун деп арнаган күлкүңдү жаш чагым. Бале, кол чабалар болсун. Азаматсыз. Анан мынакей Кларайым, сизди билип жүрөбүз, баягы кыргызымдын жигиттери деп бардык жерге азыркы учурда да сурангандар көп. Тойго барсаңыз да биринчи ушул кыргызымдын жигиттеринен баштайт болушуңуз керек, Анан негизи өзүңүздүн репертуарыңызда канча ыр бар? Канча клип дегендей? Чындыгында санабаптырмын, эсептебептирмин. Болжолдуу түрдө? Болжолдуу түрүндө мурунку аткарып жүргөн ырларымдын болжолдуу түрүндө азыр 20дай ырым бар. Өзүмдүн флешкамда 20 чакта ырыңыз бар, Жакшы.
Эң сонун. Ал эми сизге мындай да суроо бергим келип турат. Кыргыз шоу бизнесинин азыркы күн менен баягы 90-жылдардагы убак менен салыштырып бере аласызбы? Кандай баягы ал убакта кандай эле? Анан азыр айтып калышат, көпчүлүк ырчылар азыр баркталбай калды деп. Ошол учурда баягы сиздерге кандай сый урмат көрсөтүшүп, мисалы үчүн гастролго чыкканда ал убакта кандай эле? Эми мурунку убакта мен ушул кичинекей жашымдан ырдап чыккан убакта мурунку мундагы ырчы эжекелерибиз чыгып аткан убак болчу. Анан эми ал убакта көпчүлүк учурда гастролдо жүрчүк да. Бүтүндөй Кыргызстанды кыдырып дегендейчи. Азыр деген эми албетте ырчы көп деп ойлойм. Поколение болуп бөлүнүп калды. Мурунку муун, ортоңку муун, жаштар болупчу ушундай бөлүнүп калды деп ойлойм мен дагычы. Анан албетте мурунку менен азыркы айырмасы бар. Азыр деген мен ойлойм мурунку убактан караганда шарт көп деп ойлойм. Жакшы. Анан ушул кыргызымдын жигиттери сыяктуу ырды дагы ушул элге таанытып, популярдуу алып келген, атактуулукту же болбосо хит боло турган ыр жаратыш үчүн сизге азыр эмне жетишпей жатат? Эми ооба азыр кыргыз элим мен көрмандарым дегендей көпчүлүк учурда айтып калышат, биз сизден жаңы ырды күтөбүз, жаңы клип күтөбүз деп. Анан көптөн бери жаңы ыр, жаңы клип чыга элек чындыгында. Анан эми азыркы убакта кайсыл жака барбайын, той топурлар болуп калды. Айрыкча той топурлар, ырчынын баары той топурда болуп калбадыкпы? Кайсыл жака барбайын, ушул кыргызымдын жигиттери деген ырдайм. Бул ырды өзгөчө маанайда тосуп алышат. Анан буюрса эми менин көрмандарым күткөн нерсени жасайын деп атам. Жаңы ыр, жаңы клиптер менен аракет кылайын деп атам. Буюрса. Эң сонун. Жакшы, жаңырларды, клиптерди күтөбүз сизден дагы. Анан убагында аябай баягы жылдызыңыз жанып, популярдуу болуп турган убагыңызда жылдыз оорусуна чалдыккансызбы? Же андай түшүнүк такыр эле жок болгонбу? Же өзүңүздүн ал учурдагы жылдыз экениңизди деле балким байкабай, чоңоюп кеттиңиз. Ооба, эми ал убакта бала кезим болчу. Анан чындыгында жылдыз оорусу эмне экенин түшүнүгүм жок болчу. Анан кээде школго барып калсам таанышып эле ушундай атымды, фамилиямды айтып калышса, мени уже билип таанып калышкан турбайбы деген эле ощущение болгон. Бирок жылдыз оорусу менен оорубасам керек эле. Балким уулуңуз бай эле сиздин атыңызды, мен Клара Алибекованын, Байыш Момуновдун баласымын деп пайдаланган учурлар болдубу бай эле? Баягы Клара айым өзүнүн бала кезинде өзүнүн баягы таанымал экенин билбей жүрсө, кийин мен Байыш менен Кларанын баласымын деген сыяктуу сыймыктануу, балким сыймыктанып айтып, эми ата-эне менен сыймыкташым мүмкүнмүн өзүмчө. Эми албетте эко шоу бизнестеги иштешкен адамдар, чыгармачылыктагы творческий адамдар. Бирок мен ушулардын баласымын деп өзүмдү как этот сыяктуу сезбейм, как гордый. Мындайча айтканда. Андай нерсе менде да жок, апамда да жок. Жылдыз оорусу менен ооруп кетет го, мисалы бир башка бирөөр көтөрүлүп ырдап кете турган болсо эми. Бирок бизде андай нерсе жок. Ошо кадимкидей эле. Эл катары. Жакшы. Учурда угарманыбыз байланышта бар, кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Таанышалы, атыңыз? Менин атым Салидат. Угуп жатабыз, келиңиз, сурооңуз болсо берсеңиз болот. Мен Клара эжеге суроо берейин дегем. Саламатсызбы, Клара эже? Саламатчылык, саламатсыздарбы? Ишиңизге ийгилик, ар дайым аман болуңуз, балаңыз менен.
жана суроом ушу үнүңүздү өзү эле ушундай ишке чыгабы же жазап сүйлөйсүзбү? Жана экинчиден өзүңүз менен бактылооңуз дагы көптөгөн чыгармачылык ийгиликтер жарата бериңиз. Рахмат. Үй бүлөлүк бакыт жакшы туруңуз. Бар болуңуз, ыраазычылык билдиресиз. Келиңиз эми. Бир назиктиктен анан ушу жасап сүйлөйсүзбү дегенге жооп берет окшойсуз. Бирок мындай суроону эми кээде комментарийден да окуп калам. Кээ бири жасалмай сүйлөйт окшойт деп ушу көпчүлүк ойлошот экен. Анан эми билбейм, жасалмай сүйлөгөндө мен өзүмө билинбейт экен. Өзүм кандай тондо сүйлөйм, негизи эле кандай эмеде сүйлөгөн, тондо сүйлөгөн мага билинбейт экен. Анан көпчүлүгүнө башкача угулат окшойт. Эң башкысы жасалмалуулук жок, Жок, жасалмалык жок, албетте. Мына ушундай. Ал эми Байелден дагы сурагым келип атат. Байел, мектеп эми азыр лицейде окуп атам деп калдың. Сабактар кандай? Сабактар буюрса жакшы. Канча менен окуп атасың? Негизи мектепти кандай окудук буларчы? Студент. Негизи ооба. Азыр студент болгон экен. Анан ошол бала кезинде кандай окуду, азыркы учурдагысын өзү айтсын, Эми ошол 4-класста 84 мектепте бүттүм буюрса. Ошол Ак Өргө жакта. Ал жакта бүтүп эле 9 базасы менен чыгып, жакынкы арада ошо лицейге тапшырдым, 1-курска, программист факультет. Эми акырындан болуп атат, окуп атабыз, үйрөнүп атабыз дегендей. Акырындан да. Жакшы. Кимдин өзүң эле тандооң болду ушул программист болгон? Же болбосо балким эжекебизче дагы үйдөгүлөр айтып сунуштап калды? Эмне себептен программист? Жок, өзүнүн тандоосу. Өзүмдүн тандоом менен болду, программист. Өзүм издештирип, караштырып, бир дос балам тапшырып калган үчүн мен да ошол нерсеге кызыгып, ошол жаатка кеткем да, досумдун артынанчы. Мен да ошол окуу жайга тапшырып окуйлу деп. Ушул жагына тапшырайын деп өзү дагы айткан. Ошол жагы. Макул. Демек, өзүң тандооң, Анда ырдагы даяр болсо керек анда Байел. Сиздерге сөзүн ачыгын айтат окшойм. Ырдап эле коеюнчу депчи. Эмнеге? Азырынча эми даяр эмесмин десем болот да, качан ошол даяр болуп, өзүнчө может бир ыр жаздырып келип калабызбы. Даяр болгондо, качан даяр болгондо ошондо эле келип ыр тартуулап бербесек азыр вообще нойлгон. Демек өзүм ыр жаздырып келип, анан дал ушул Марал радиосунда буюрса. анда. Келген СМС каттар бар экен. Саламатсыздарбы, Клара эже? Сизге биринчиден ден соолук, чыгармачылык эригүү, улуңуздун урматын сыйынгыр, бактылуу болуңуз. Нурзат Казакстандан дейт. Алтын апакемди куттуктап калып элек айтып, жанада бир жакшы көргөн ырларыңыздан аткарып коесуз. Бул сураныч апамдын аты Айсалкын, Казакстандан, кызы Нурзат деп узаткан экен. Анан Фейсбукта да колдонуучулар жазууда, Жанара деген сиңдиси да ырдайт эле, азыр каяктуу болду экен дейт. Биздин угарманыбыз Айназик Орозума табаттуу Фейсбук колдонуучубуз жазган экен. Ооба, туура айтат. Жанара деген менден кийинки сиңдим, бир тууган. Ал сиңдим дагы мен кичинекей убакта ырдап баштаганда эле негедир кызыгып баштадыбы. Анан мени кичинекейимде ээрчип алчу. Мен дагы кошо ырдайм депчи. Анан гастролдоп чогуу мен дагы жүрүп калган да. Эми азыр уже кандай десем, уже 4 баланын энеси болуп калды. Турмушка чыкты, турмуш менен өздөрү жолунда дегендей. Турмуш жолунда. Эң сонун. Ал эми сахнада жүргөнүңүзгө канча жыл болуп калды быйыл? Мен сахнада жүргөн чындыгында эсептеп көрбөптүрмүн. 5-класстан бери. Жеке концерт берүү оюңузда барбы? Айбери албетте бар. Мени күткөн көрмандарым үчүн жеке концертимди берсемби деген ойлорум дагы бар. Буюрса эми ал нерсе акырындык менен орундалат деп ойлойм. Мынакей эми бала кезиңизден баштап сахнада жүрдүңүз, анан мындай суроо жаралып атат. Негизи эле өзүңүз ушул артка бир кылчайып караганда, мен жашоомдо ушул нерсе өзгөрттү, бир чоң бурулуш болду тагдырымдагы деп кайсыл окуяны айта аласыз?
бир жашоомдогу өзгөчө бурулуш болгон, өзгөчө нерсе болгон деп кайсыл учурда айтасыз? Кандай десем, биз негизи адам баласы жаралган соң ысыкка дагы, соокка дагы, кыйынчылыкка дагы баардык нерсеге баш эткенбиз, чыдайт экенбиз дегендей. Анан бир нерсе өкүнүчтүү, жакын адамдарыңан айрылып калган бул нерсе өтө оор экен деп ойлойм. Анан бир тууган агам, атамдан айрылып калдым. Ошондон кийин менин жашоом кичине бир аз тонгоюк болуп калды десем. Келген Фейсбуктан да билдирүү бар экен. Чоң рахмат дейт Клара, бактылуу бол. Апакем үчүн ырдаганың үчүн кубанычтамын. Апакем алкап эле батасын берип жатат дейт. Бактылуу болсун, чырак кыз деп бизге билдирүүсүн калтырган экен. Жогоруда апаке тууралуу ырда аткардыңыз элем. Өтө жөнөкөй кыз дейт. Бактылуу бол, уулуңдун жакшы күндөрүн көрсиңдим деп дагы билдирүүсүн калтырган биздин угармандарыбыз бар. Сизди мына дагы да болсо элдин эрке кызы экениңизди далилдейт бул нерсе. Мынакей жогоруда эфир башталгандан баштап чалып калып элеген айтып, анан биздин WhatsApp номерибизге, ошондой эле Facebook'та баракчаларга жазууда. Эгерде кызыккан суроолоруңуздар болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирге байланышка чыксаңыздар болот. Сөз түрдө WhatsApp аркылуу келген билдирүүлөр дагы бар экен. Саламатсыңарбы дейт. Бай элге суроо берейин. Атаңыз менен учурда катташасызбы жана сизге колдоо көрсөтүп турабы деп жазаткан экен. Ушул суроого жооп берейин. Атам менен кадимкидей катташып турабыз. Күч аракетин бүт жасап, мен үчүн бүт нерсени кылып турат. Атамдын жардамы жакшы, буюрса жардам берип турат, жакшы колдоо көрсөтүп. Катташып турабыз кадимкидей. Бизде баары жакшы, ооба. Мына ушундай жооп болдум. Дагы да өзүңүз кызыккан суроолоруңуз болсо жөнөтсөңүз болот. Ал эми бул жактан да сураныштар көп болуп атат. Клара айым, кайсыл ырды аткарып берсек эми? Сиздин жандуу аткарууңузду жактырып күткөн угармандарыбыз болуп атат. Дагы жандуу ооба аткаруу. Анда кайсыл ырымды деп ырдасам экен, аткарсам. Классташым деген ырымды аткарып кетсем бар. Жакшы болот анда. Келиңиз. Балалыгымда шок кыз элем, апамдын сөзүн укпайт элем. Балдарды, кыздарды коркутту, классыбыздын күзүрү эле. Ойноп күлүп ал күндөр өттү, дарактар саргайып күз өттү. Ошондогу эң биринчи кар жүрөгүмдө сүйүү ойготту. Классташым, 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 кайдасың менин классташым? Жандашым, жандашым, классташым, классташым, кайрылып келчи классташым. Бале. Баракелде кол чабуулар болсун. Мына байел бирок сон болот экен. Дуэт аткаруу буюрса күтөбүз сиздерден. Дуэт бир эң сонун баягы кыргыздын жигиттеринен кийинки эле сон ыр болот, Ооба, буюрса баардык угармандар, көрөрмандар да күтүп жатса керек, дуэтти. Кийинки келген дагы билдирүү бар экен. Кутмандуу кечиңиздер менен Марал радиосу ар дайым ишиңиздерде ийгиликтер коштоп жүрсүн. Клара эже, бекем ден соолук каалаймын. Ар дайым күлүп жүрүбүз. Сизге күлүп жүргөн жарашат деп жазаткан экен. Ал эми учурда байланышта угарманыбыз бар экен. Кабыл алабыз. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатчылык, таанышалы. Атыңыз? Атым Айка. Айка, келиңиз анда, угуп жатабыз сизди. Кандай сурооңуз бар? Мен Клара эжеге суроо берейин дегем. Клара эже, кандайсыз? Жакшы, жакшы, рахмат. Жакшы турасызбы? Клара эже, мен сизге бир суроо берейин дегем. Ушул сүйлөп жатканда мындай жашоодо сандагайсызбы же ушул мүнөзүңүздөй
образды жаратып жүрөсүз дейм деген. Жашоодо кандай дейт? Сизге үй бүлөлүк бакыт каалайм, бактылуу болуңуз, балаңыздын урматын көрүңүз. Рахмат. Аялдардын тиешелүү баардык жакшы нерселерди каалайбыз. ыраазычылык билдиребиз. Суроо мындай болду. Жашоодо шамдагайсызбы дейт, же ушундай назик, ушундай мүнөзүңүз негизи эң көп берилген суроо болуш керек, Анан дагы буга чейинки баягы берген маектериңизде сизди жакын тааныган инсандар дагы айткан экен, баягы бала кезинде керек болсо бизди башкарган, тыкылдаган, өтө шок кыз эле. Анан апамдын айтуусу боюнча. Анан кесиптештериңиз дагы бул нерсени баягы айтып келишет. Анан биздин суроо, эжекебиздин суроосу ушундай болуп атпайбы? Жашоодо дагы ушундай назиксизби же шамдагай элесизби дегенге келиптирди. Келиңиз анда, сизден жооп болсун. Эмне болуп мына ушундай болду? Ооба, ушул апам айтмакчы, кичинекей чагыңда аябагандай тың тыкылдаган кыз болчуң деп азыркыга чейин айта берет да. Тың тыкылдаган кыз болчуң. Азыр эмне болуп калгансың деп эле ушундай сөздөрүн айта беришет да. Анан жашоодо негизи мен шайыр адаммын. Өтө эле мондай жош, күңүрт адам деп айтпаймын өзүмдү. Шайыр адаммын негизи. Жашоодо деле ушундайсыз, Байелден сурайлычы, Клара айым жиндегенде эмне кылат аябай ачуусуна тийип койгондо? Апам жини эми өтө деле жаман деп айтпайм. Чымчып урушуп коюшу мүмкүн. Чапкылап чымчып. Так, мен өзү жакшы эле. Байел бир катуу жиниме тийип койсо. Эмне кылат ошо? Бир катуу жини келгенин бир сүрөттөп берчи, Байел. Катуу жини келгенде угармандар, көрүүчүлөр айтып атпайбы? Бул Клара айым кандай болду экен? Деп калдык ана Байел. Апамдын катуу жини келгенде айтып берейин анда сөздүн ачыгын. Ооба, ачык айталы. Апамдын катуу жини келгенде мени бир проектке ыргытат коет. Ошондой. Мына ушундай замандаштар, назик, сулуу, анан ошол эле ушундай күчтүү, мыкты тарбия берген уулуңузга да. Азамат, сизге дагы чындыгында бул жакта да каалоо тилектер абдан көп келүүдө. Биздин WhatsApp номерибизге дагы ушул уулуңуздун урматысын көрүңүз. Татыктуу, мыкты тарбия бергенсиз. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Анан мынакей убактыбыз дагы бир аз кечүүгү менен аяктап калган экен. Анан келечек алдыдагы пландар менен бөлүшүп өтүңүз. Алдыда кандай пландар бар? Алдыда негизи пландар өтө көп. Өтө көп. Жардама катары менден мундул нерсени күткүлө деп айтып өтүңүз. Эмнелерди күтөбүз? Эми албетте чыгармачылык адам болгон соң мен ойлойм мындан ары дагы чыгармачылык менен иштеш керек го деп. Бирок көп нерселерди, пландарды коём, максаттарды коём, бирок бүт баары эле бүтүп кетпейт экен. Убакыт айтор же убакыты сааты бүт чыкмайынчабы. Бирок мындан бир канча убакыт мурун кыргыз элиме жаңы клип тартууладыңыз. Обещать убада кылгансыз. Убада кылып кеткен болчумун, бирок көпчүлүк айтып калышат, качан айткансыз, биз күтүп атабыз депчи. Мен ойлойм, азыр убакыт кайсы күнүм кандай өткөнүн бат убакыт ушундай учкан кош дейт, билинбей өтүп кетет да. Ушундай күнүмдө тиричилик менен, проблемалар менен болупчу. Анан ойлойм, мен буюрса убакыты сааты жакынкы арада деп ойлойм, буюрса жаңы клип менен менин күткөн көрөрмандарымды кубанта алам деп ойлойм. Анан Байел, сага дагы бул соңку суроо болсун. Баягы эл алдында мынакей уулу, мына ушундай таланттуу инсандардын уулу деп көбүрөөк маек берип калдың. Мына бүгүн биздин дагы студиябызда отурасың. Анан кандай пикирлер айтылат? Сага кандай пикирлер баягы көп айтылып атат өзүң тарапка? Мен тарапка эми жаман ой пикирлер болбойт, албетте. Жакшы сөз айткан менен болуп атат көбүнчө. Жакшы тарбия берип турат энең, жакшы чоңоюп турсуң деп көбүнчө айтып калат ошол. Ушундай. Ал эми баягы бул дагы
Клара айымга эгерде терс пикир жазып калса, алар менен кыжыңдаша кетип, аларга жооп берип учурлар болобу мына ушундай? Же көңүл бурбайсыңбы? Жок, андай эч ким менен андай сөз айтышып, андай Анчалык деле эмес, болбойт деле, бирок эми хуже болуп кетсе, эми апам үчүн жооп бергенге даярмын. Жакшы. Ийгилик каалайбыз. Клара айым, чыгармачылык мынакей биз ойлойбуз. Клара айымга ар дайым жакшы пикирлер, жакшы сөздөр айтылып келген. Дал ушундай ар дайым элдин алкышына татыңыз. Мынакей бай элди дагы бүгүн алып келип, бай эл дагы өзүнүн алган тарбиясын элге көрсөттү. Ийгилик чыгармачылыкына жакында эми дуэттерди күтөбүз. Буюрса эксклюзив кылып, Марал телеканалынан мына сөз берди бай эл жигитче. Келип ырдап берет анан. Ырдап берет. Буюрса күтөбүз. Ийгилик, чоң рахмат. Рахмат, сиздерге дагы рахмат. Марал радиосу жалпыңыздарга жаман рахмат. Сиздерге дагы ушинтип балам экөөбүздү ушундай программаңыздарга чакырганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдирем сиздерге. Бар болуңуз. Өзүңүз айткандай, азыркы учурда убакыт учкан куш, убакыт өтө кымбат болуп турган учур, ошол кымбат учурду бизге арнап келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз болсо бүгүнкү Драйв шоу программасын жыйынтыктайбыз. Кызматта Эрлан Сыргакбеков жана Айпери Абдиева болду. Баарыңыздарга көңүлдүү кеч, эс алуу, күнүңүздөр мыкты деңгээлде өтсүн.